Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 12 июнга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бүгүн 2023 жылдын 12 июнунда Манас эл аралык аэропортунда Сеулдан Бишкекке биринчи каттамдын ачылышынын салтанаттуу аземи болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарада Манас эл аралык аэропорту АКынын башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов белгилегендей, бул каттам эки борбор шаар Бишкек менен Сеулдун ортосундагы байланышты бекемдеп гана тим болбостон, Түштүк Корея менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамилелердин өнүгүшүнө да чоң салым кошмокчу. Жаңы каттам өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода мамилелеринин өнүгүшүнө салым кошуп тим болбостон, экономикада жана соода саттыкта дагы жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Ыңгайлуу графиктин жана сапаттуу тейлөөнүн аркасында ишкерлер жаңы бизнес байланыштарды түзүп, оңой жана тез саякатка чыга алышат, деди ал. Ал кошумчалагандай, бул каттамдын ачылышы Манас эл аралык аэропортунун авиакомпаниянын жана Кыргызстан менен Түштүк Кореянын өкмөттөр аралык кызматташуунун арты менен мүмкүн болду. Ал кошумчалагандай, бул каттамдын ачылышы Манас эл аралык аэропортунун авиакомпания жана Кыргызстан менен Түштүк Кореянын өкмөттөр аралык кызматташуунун аркасы менен мүмкүн болду. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Исанов бул каттам көптөн бери сүйлөшүү даярдыктардын негизинде ачылганын айтты. Бул авиакаттамдын ачылышы биздин инвестициялык жана экономикалык долбоорлорубуздун күчөшүн билдирет. Учурда биз менен бир нече ири кореялык компаниялар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырышууда. Жеке мен муну Борбор Азиядагы экономикалык кереметтин жаңы доору катары карайм деп басып белгиледи ал. Ошондой эле T-Way Air авиакомпаниясынын башкы директору Джон Хонг Гын түз каттамдар үчүн колдонулган учак сапаттуу учак экенин айтып, учактагы орундардын саны 189 экенин белгилеген. Биз азыр жумасына бир каттам менен баштайбыз. Пландарыбызды Сеул Бишкек багыты боюнча жумасына 3 каттамга чейин кеңейтүү, туристтер үчүн каттамдарды көбөйтүүнү пландап жатабыз. Анткени Кыргызстан Түштүк Кореяда жаратылышы менен абдан белгилүү. Мисалы, Кореяда туризмдин тоо трекинг турлары абдан белгилүү, деди ал. Иш-чарага Манас эл аралык аэропортунун ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы Алмаз Исанов, Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аида Исмаилова, Корея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Левон Дже, T-Way Air авиакомпаниясынын башкы директору Джон Хонг Гын, Favors компаниясынын президенти Минг Бэнг До жана башка коноктор катышты. Эсиңиздерге салсак, 2023 жылдын 11 июнунда авиакомпаниянын биринчи каттамынын учагынын суу аркасы менен салтанаттуу тосуп алуу аземи өткөн. Сеулдан Бишкекке учуунун узактыгы 7 саат 30 мүнөт, ал эми Бишкектен Сеулга 6 саат убакытты талап кылат. Сеулга каттамдар жумасына бир жолу аткарылат. Учактын Сеул шаарына конуусу жекшемби күнү, ал эми Бишкектен учуу убактысы дүйшөмбү күнү аткарылмакчы. Манас эл аралык аэропорту АК авиабилеттерди сатпай турганын жана баа саясатына аралашпай турганын эскертет. Ошондой эле авиакомпания менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы каржы маселелерине кийлигишпейт. Камчыбек Ташиев паспорту жок жүргөн 32 жаштагы жаранга документ тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев паспорту жок жүргөн 32 жаштагы кыргызстандыкка документ тапшырды. УКМКнын маалыматы боюнча, май айында соц тармакта Николай Дяткин аттуу жарандын Ташиевке кайрылуусу жарыяланган. Ал паспорт алууга көмөктөшүүнү өтүнгөн. Дяткин кайрылуусунда эч качан паспорт алып көрбөгөнүн айткан. Буга ата-энесинин эрте ажырап, чыныгы фамилиясын билбегени себеп эле деп айтылат маалыматта. УКМК Дяткиндин өздүгүн тактоо боюнча бир катар чараларды көргөн. Архивдик материалдардын негизинде ал 1991 жылы Бишкекте туулган Козейкин Николай Николаевич болуп чыкты.
ата-энеси бала кезинде каза болуп калган, азыр үй бүлөлүү бир кыздын атасы. 2023-жылдын 12-июнунда Ташиев Казейки Николайга ID карта менен жалпы жарандык паспорт тапшырды, деди ведомстводан. Эскерте кетсек, бул Ташиев документ тапшырып жаткан биринчи учур эмес. Апрель айында УКМК жетекчиси үй бүлөлүк оор абалдан улам паспорту жок жүргөн 33 жаштагы Максим Чернышевко да документ тапшырган. Депутат Акылбек Түмөнбаев демилгелеген тармактык комитет сүттү сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоо алдында өз шайлоочуларына убадалаган мыйзам долбоору бүгүн тармактык комитеттин биринчи окуусунда жактырылды. Маалыматка ылайык, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети сүттү сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жактырды. Мыйзам долбоорун депутат Акылбек Түмөнбаев тарабынан демилгеленген. Жыйын агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев сунушталган мыйзам долбоору боюнча маалымат берип, учурда атамекендик өндүрүүчүлөрдүн сүтүн сатып алуу маселеси курч экенин кошумчалаган. Ушуга байланыштуу атамекендик сүт өндүрүүнү өнүктүрүү жана сүт өндүрүүчүлөрүн колдоо максатында сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору киргизилип жатат. Ал сүттү айыл чарба өндүрүүчүлөрүнөн сатып алууга, ошондой эле жеке жана юридикалык жактарга, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен байланышкан мамилелерге жайылтылат, деп кошумчалады Аманкан Кенжебаев. Тагыраагы мыйзам долбоорунун негизги максаты сүт рыногунда баа түзүүнү мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жолу менен атамекендик айыл чарба сүт өндүрүүчүлөрдү колдоонун жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилөө болуп саналат. Талкууда депутаттар Алишер Эрбаев менен Нилуфар Алимжанова сүт рыногунда бааны аныктоодо мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилишине байланыштуу баанын жогорулоо тобокелдигине көңүл бурушту. Мыйзам долбоорунда сүттүн бирдиктүү сатып алуу баасын белгилөө сунушталып жатканын Аманкан Кенжебаев маалымдаган. Ал эми депутат Жаныбек Кыдыкбаев айыл чарба министрлигинин өкүлдөрүнөн сүттүн сатып алуу баасын аныктоонун жол жобосу боюнча түшүндүрмө сурап, жайкы кышкы мезгилдеги нарк маселесин кароо зарылдыгын белгилеген. Депутат Аманкан Кенжебаев атамекендик өндүрүүчүлөрдү субсидиялоо маселесин кароо керектигин айтса, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоону депутат Султанбай Айжигитов көтөргөн. Ошондой эле ал айыл чарба министрлигин чарбалык иштерге кийлигишпей, айыл чарба тармагында системалуу жана бирдиктүү саясат жүргүзүүсү керектигин белгиледи, деп айтылат маалыматта. Аймарттан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Аймартка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10 күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Өрттөн улам 14 токойчунун көз жумушу. Жапаров Токаевке көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Казакстандын башчысы Касым-Жомарт Токаевке токой өртүнөн 14 кишинин көз жумушуна байланыштуу көңүл айтканын маалымат кызматы кабарлады. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич, жалпы Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан Казакстандын чыгышында күч алган токой өртүнүн кесепетинен адамдардын курман болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Каза болгон казакстандыктардын үй бүлөсүнүн жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшөм. Бардык жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм, деп айтылат Телеграмда. Казакстандын чыгыш тарабындагы Абай облусунда Токой массивинде өрт чыккан. 8-июнь күнү өлкөнүн өзгө чогордал министрлиги 0,3 гектар жер күйүп жатканын маалымдаган. Бирок эртеси жалын 30 000 гектарга жайылып кеткен. Акыркы маалымат боюнча өрттү өчүрүүгө 1,5 миңдей киши, 290дон ашуун техника тартылып, 1000 тонна суу колдонулду. Кырсыктан Токой чарбасынын 14 кызматкери каза болгон. Буга чейин Токаев маркумдардын жакындары менен жолугуп, алардан кечирим сураган болчу. 12-июнь өлкө аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды.
журналист Ыдырыс Исаковго кол салуу болуп, бул окуя боюнча милиция маалымат таратты. Эркин журналист Ыдырыс Исаков иш учурунда кол көтөрүүгө дуушар болгонун билдирди. Бул тууралуу өзүнүн соц тармактагы баракчасына видео жарыялады. 12-июнда саат 12:20 чамасында Ош шаарында жайгашкан Ош салуу борборунда ыз учуу болуп жаткандыгы тууралуу маалымат милицияга түшкөн. Бул тууралуу Ош шаардык милициясына маалымат беришти. Аталган окуя боюнча ыкчам тергөө тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иши катталган. Тергөөнүн алгачкы маалыматына ылайык жогорудагы жерде эркин журналист 1984-жылы туулган Ыдырыс Исаков менен Ош шаарынын тургуну 1964-жылы туулган Маматкерим Койчукуловдун ортосунда пикир келишпестик болуп, чыр пайда болгондугу такталган. Эркин журналист өз көрсөтмөсүндө жогорудагы дарек боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп жаткан учурда Маматкерим Койчукулов сенин уруксатсыз видеого тартканга укугуң барбы деп колу менен бетине уруп жибергендигин жана камерага асылып, камеранын микрофонун сындырып койгондугун билдирген. Ал эми Маматкерим Койчукулов өз көрсөтмөсүндө өзүн блогер катары тааныштырган Ыдырыс Исаков анын уруксаты жок видеого тарткандыгына байланыштуу ортодо пикир келишпестик пайда болгондугун билдирген. Азыркы учурда Ыдырыс Исаковдун денесинен алган жараатын аныктоо максатында экспертиза дайындалып, окуя боюнча күбө болгондорду суракка камсыз кылуу максатында тергөө тапшырмасы берилип, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен милиция коомчулукка кошумча маалымдайт деп айтылат маалыматта. Энергетика министринин орунбасары Султанбеков кызматтан кетти. Энергетика министринин орунбасары Сабырбек Султанбеков кызматтан бошотулду. Бул тууралуу маалыматты аталган министрликтен тастыкташты. Маалыматка караганда ал кызматтан өз арызынын негизинде кеткен. Кошумчалай кетсек, Султанбеков министрдин орунбасары кызматына өткөн жылдын октябрь айында дайындалган. Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору бөбөктөргө өз эшигин ачты. 10-июнь күнү президенттин Ысык көл облусундагы ырмыктуу өкүлү Ильяз Иманбетов жана Алтын балалык борборунун директору Алымкадыр Бейшеналиевдин катышуусунда Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык борбору 2023-жылдын жайкы сезонуна Ысык көл облусунун 5 район 2 шаарынан келген аялуу үй бүлөнүн балдарын, ата-энеси жок балдарды кабыл алып, кучагын ачты. Иш-чаранын жүрүшүндө ыйгармыктуу өкүл Ысык көл облусунан келген бөбөктөргө мамлекет ар дайым камкордукка алып, алардын эртеңки келечеги үчүн ар дайым даяр экендигин билдирүү менен бирге кийинки башка облустагы балдарды келгенге чейин көңүлдүү эс алуу каалап, өлкө балдардын өз дүйнөсүн тарткан Рухордо маданий эс алуу борборуна жана Яхт клуб круизге ыраазычылык каттарын тапшырган. Вице-мэр Бишкектеги сугат суунун тартыштыгы боюнча абал жакшырып жатканын айтты. Бишкектеги сугат суусунун тартыштыгы боюнча абал жакшырууда. Бул тууралуу борбор калаанын вице-мэри Жыргалбек Шамралиев билдирди. Анын айтымында күндүн ысышынан улам мөңгүлөр ээрип, шаардын айланасындагы дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлдү. Мындан улам суу алуучу бассейндердеги суунун көлөмү көбөйүп, насос менен сууну сугат каналдарына бөлүштүрүү жеңилдеп калды деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик цирктин директору Фархат Бекмамбетов өз каалоосу менен иштен кетти. Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин директору Фархат Бекмамбетов өз каалоосу менен иштен кетүү тууралуу арыз берди. Маалыматты клуб 10-июнда Маданият министрлигинин басма сөз катчысы Айнур Асанбаева тастыктаган. Анын айтымында министрлик Бекмамбетовдун иштен кетүү тууралуу арызын канааттандырды. Азырынча анын ордуна ким жетекчи болуп дайындалары белгисиз. 47 жаштагы Фархат Бекмамбетов цирктеги жаныбарлардын кароосуз калганы жана жумушчулар үчүн шарттар түзүлбөгөнү тууралуу чуудан кийин арыз берди. Бекмамбетов циркти 4 жыл жетектеди. Ал бул кызматка 2019-жылдын январында дайындалган. Бекмамбетов 2006-жылы Айтыш фильм киностудиясында продюсер, 2008-жылы Айтыш коомдук фондунда директор болуп эмгектенген. 2016-жылдан 2017-жылга дейин Маданият министринин орунбасары болуп да иштеген.